Түз эфирде Алла Толаев программасын көріп жетасыз. Студияда Мантур Төребаев. Саламатсыз бе? Быйыл экинчи элдик курултай 2023 жылдын 15 декабрында өтөт. Тагыраагы эртең башталат. Буга байланыштуу жерлерден делегаттар келе баштады. Мындан тышкары чет жакта жүргөн мекендештерде өз сунуш пикирлерин эртең элдик курултайда билдиргени жатышат. Урматтуу көрөрман, бул саатыбызда курултайга сунуштала турган маселе көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө курултайдын делегаттарын чакырганбыз. Студияда ысык эл ынтымак коомдук уюмунун аксакалдар кеңешинин төрагасы, элдик курултайдын Россия Федерациясынын Москва шаарынан делегат Калысбек Уралиев, Россия Федерациясынын Новосибирск шаарындагы кыргыз диаспорасынын төрагасынын орун басары, элдик курултайдын делегаты Нуралы Акбаралы уулу жана элдик курултайдын Россия Федерациясынын Красноярск шаарынан делегат Авазбек Базарбаев конокто. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, кутмандуу күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Мынакей буюрса эртең 15 декабрда элдик курултай өткөнү жатат. Ал эми сиздер эртең болуп өтө турган ушул элдик курултайда сунуш пикирлериңиздер тууралуу айтсаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Москва шаарынан боломун. Элдик курултайга делегат болуп келгениме абдан кубанычтамын. Биздин мекендештер боюнча көйгөйлүү маселелер көп. Сентябрь айында Россия Федерациясында миграция боюнча жаңы мыйзам чыгарылды. Ошол мыйзам боюнча биздин мекендештерге, жеке биздин мекендештерге эмес, башка өлкөдөн келген мигранттарга дагы бир аз оорчулук болду. Эгерде мурда келгенде, Россия Федерациясына келгенде регистрация алышың керек. Регистрацияны бир жерде алып, башка жерде жашап иштей берсең болмок. Жаңы мыйзам боюнча регистрация алган жериңде жашашың керек. Андан сырткары дагы трудовой договор түзүшүң керек. Ошонун баарын, эгерде мындай регистрация болбой, трудовой договор түзүлбөй калса, мыйзамды бузган киши болуп эсептелет. Россия Федерациясынын миграция кызматы чара көрчү да. Чара көрөт, өз өлкөсүнөн депортация кылышы да мүмкүн. Андан сырткары келгенде дагы сөзсүз түрдө медициналык комиссиядан өтүп, анын дагы көп чыгымдары кетет. Бир эң көйгөйлүү бир маселе бар. Кыргызстанда келген биздин мекендештердин жыл өткөн сайын үй бүлөсү менен да көп болуп атат, жаш балдарда болуп атат. 6 жаштан баштап флюорографияны өтүш керек деген талап бар. Бул медицина тарабынан туура эмес деп эсептелет. Анткени наристе жаш балага флюорографияны өткөргө кереги жок. Ошол себептен биз мамлекеттин деңгээлинде ушул маселени көтөрүп, 6 жаштан эмес, 14 жаштан үйдө кылса деген ушундай сунуштар бар. Ушул биздин мамлекет жагы колдоп берсе. Андан сырткары биздин мекендештер иштеп атканда көпчүлүгү ар кандай кырсыкка туш келип калып атышат. Эмгектенип атканда же жол авариясына түшүп калып, ошол мезгилде эч кандай страховкасы жок. Бизде сунуш бар эле. Мамлекеттен трудовой эмигрант болуп кетип баратканда авиабилетине кошумча 200 же 300 сомго төлөнүп, фонд жардам берүү мекендештер, чет өлкөдө мекендешке жардам берүү деген фонду мамлекеттик деңгээлде түзүлсө, ошол каражат именно ошол фондко түшүп, кырсыкка түшүп калган биздин мекендештерге ошол каражаттан алынып жардам берилсе абдан жакшы болмок деген ушундай биздин сунуштар бар биздин мекендештерибиз. Учурда көтөрүп жатасыздар, э? Ушуну именно ушул көтөрүп жатабыз. Ушуну биздин мамлекетибизге, биздин правительство жеткирели деген ой пикирибиз бар. Андан сырткары дагы бир айтып кетерим, көпчүлүк биздин келген мекендештерибиз өзүнүн сабатсыздыгынан, билбегендигинен Россиянын закондорун, мыйзамдарын бузуп атышат. Көп азгыруулар болуп атат. Жеңил акча деген бул наркотик тарабынан. Эгерде биздин көп мекендештерибиз иштеп атышат курьер болуп, автокурьер, пеший курьер болуп,
аларга өзлөр билбесе дагы бул товарды алып барып бул жерге катып койсоңуз буйрутма берсе алып барып ошол жактан мындай мыйзам бузган өзү да билбей калып атат. өзү да билбей калып атат, бул билбегендиктен. Ошол себептен көпчүлүгү кармалып азыр Россиянын түрмөлөрүндө отурушат. Ошол себептен бизде да мындай сунуш бар эле, Кыргызстанда жүргөндө жогорку класстарда уже кандай мыйзамдарды, ушул мыйзамдар жөнүндө көпүрөөк маалымат берилсе сабактан, ушундай Кыргызстандын мыйзамы, Россиянын мыйзамы жөнүндө сабактар берилсе. Бул Кыргызстандан ошол жаран чыгып кетер алдында, чыгып кетер алдында эмес, даже мектепте окуп жүргөндө уже берилсе, өзүнө да жеңил болмок. Сөзсүз түрдө эмес, биздин мекендештер Кыргызстанда жашап аткандар чет өлкөгө кетем деген ой деле жок, бирок кээде кетип калышат, мажбур болуп калат өзүнүн турмушуна жараша. Ошондо эгерде мектептен даяр болсо жакшы болмок деген оюм бар да, ошондо аларга мыйзамды билгенде өздөрүнө да жеңил болмок деген ушундай. Нуралы Акбаралиевич, сиздер кандай сунуштап атасыздар? Негизи эле Новосибирск шаарына ошол кыргыз диаспорасынын атынан мынакей Калысбек Жолдубаевич жакшы маселени көтөрө кетти. Саламатсызбы, Мантур. Биринчиден, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергендерге, уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан биз делегат болуп шайланып, ошо Сибирден, жалпы мекендештерден чоң салам ала келдик. Анан сиз белгилегендей көйгөйлүү маселелерди мүмкүнчүлүккө жараша көтөрүп, тиешелүү тармактарга жеткизгенди максат кылып турабыз. Алардын бири эң негизгиси деп эсептейм мен, биздин мекендештердин Россияда жүргөндөгү убактылуу жүрүү тартибине байланышкан укуктук маселелер. Аксакал белгилегендей, чын-чынында анча-мынча баягы мыйзамды жеткиликтүү билбегенден жанагындай административдик жоопкерчиликтерге тартылып, анан выдворение болуп калгандар, Россиядан чыгарып салууга дуушар болгондор, жана убактылуу кармалуучу жайларга кармалып калган жарандар кездешип турат. Ошол маселелерди жок кылыш бир аз оорураак болушу мүмкүн. Мүмкүнчүлүктүн болушунча азайтып, мекендештерибизге укуктук жактан жардам көрсөтүү, алардын Россияда жүрүү тартибин жеңилдетүү, мүмкүнчүлүктүн келишинче мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр жолу менен, дипломатиялык каналдар менен ушул маселелерди чечүү негизги. Анан бул көйгөйлөр менен эле катар бизде Россияда жүргөн мекендештер бир топ ийгиликтерге жетишип, жумушчу орундарды түзүп, ошол эле спорт жааты десек жаңылбайбыз, спорт жаатында, ишкерлик жаатында, Россиянын территориясында чоң-чоң ишканаларды ачып, алар максимально ошол өзүбүздүн мекендештердин арасынан жумушчуларды алганга, жумуш орундуларын түзгөнгө жетишип жатышат. Анан баса белгилеп кетишибиз керек, биздин ошол мурун 20-25 жыл, 10 жыл мурун кеткен мекендештерибиз азыр Кыргызстандын экономикасына, өзүнүн кичи мекенине чоңдогон ири инвестицияларды алып келүүгө жетише баштады. Айтып кетсек, ошо Новосибирск шаарынан ошо 20-25 жыл мурун кеткен биздин бир мекендешибиз, улуту кыргыз, азыр аксакал белгилеген маселелерди мындай чечип, өкмөткө, мамлекетке жардам иретинде өзүнүн жеке каражатына азыр 20 000 чарчы метрден ашык жалпы проектный баасы, проектный сметасы 20 миллион доллардан ашык турган чоң ири инвестициялык проект баштап, уже 30%дан ашыгын өзүнүн күчү менен салып бүтүп атат да. Эгер мына мисалы бизде мамлекет тарабынан ушундай биздин мекендештерден чыккан инвесторлорго мындай ыңгайлуу, жагымдуу шарттарды түзүп тартса, биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз, Россия эле эмес, башка чет өлкөлөрдө, алыскы өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиз дагы инвестиция кылууга даяр да. Бул эки өлкөгө тең экономикасына өбөлгө болот. Экономикасына өбөлгө болот. Ошол эле мигранттар Россияга барбастан ошол өз мекенинде иштегенге шарттар түзүлөт. Мен айтып кеткен проект эгер буюрса, мына азыр ишке ашып калса, биз ошол жанагы медициналык камсыздоо, баягы медициналык кароодон өткөн маселелер Кыргызстанда чечилип калганга өбөлгө болот да. Алар барып ал жактан өтпөстөн
бул жакта Кыргызстандан өтүп, эгер жанагындай жугуштуу оорулар эми ар кандай болуп атат, тилекке каршы. Ошондой болсо анда Россияга барбай, Демек келечекте сертификация жарай берет, Биз аны россиялык мындай алдыңкы клиникаларды алып келүү боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр жүрүп атат, алдын ала макулдуктарды алдык. Бул ошо нейрохирургия, офтальмология, ортопедия, травматология тармагындагы биздин мекендештер азыр муктаж болуп турган тармакта медициналык мекемелерди алып келген үстүндө иштеп атабыз. Мен айтайын дегеним, бул проблемалар менен кошо, көйгөйлөр менен кошо ушундай ийгиликтерге да жетишип атат. Биз буюрса мына ошол курултайдын алкагында ушундай сунуштарды киргизели деп атабыз. Эгер ылайыктуу шарттар түзүлсө, биздикилер уже инвестиция кылганга уже жарап калышты, жетишип калышты. Биздикилер Россияда мурункудай мигрант эмес, уже мындай жөнөкөй тил менен айтканда мындай шарттары жакшы жумуштар. Жергиликтүү тургундар менен барабар десек жеңилбайбыз. Барабар жетекчилик, илим тармагында биздикилер жөн эле көчө шыпырып же курулуш курбастан аспиранттар, магистранттар, ординаторлар ошо медицина жаатында, билим берүү жаатында иштеп аткан мекендештерибиз аябай көп. Авазбек Базарбаевич, айтсаңыз, мынакей төмөндө жакшы маселени көтөрө кетти. Нуралы Акбаралиевич, сиздер Красноярск шаарында кандай маселени көтөргөн жатасыздар мынакей элдик курултайда? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Красноярск шаарынан келдим, делегат болуп. Атым Авазбек. Мен эң биринчи көтөрө турган маселем бул мигранттардын бир бул баягы прописка майда чүйдө жумуш эмес. Мен ошол кыргыз элине тиешелүү. Ошол чет жерде жүргөн бүт эле Россия эмес, ошо Америкасы болобу, Турциясы болобу, башка жактарда дагы эң чоң проблема бул тилди биздин жаш балдарыбыз жоготуп бара жатат. Биз билим алып профессор болгонубуз менен балдарыбыз, неберелерибиз башка улуттун өкүлүнө айланып баратат. Эң чоң тили башкача чыгып атат десек жеңилбайбыз, Аларга кыргызча сүйлөсөң түшүнүшү мүмкүн, жоопту башка тилде кайтарат. Ошондуктан бул эң чоң таалуу маселе, бул мамлекеттин көйгөйү. Келечекте биздин 200-300 миң адамыбыз чет жерден гражданына айланат дагы, мекен сүйүү, улут сүйүү деген нерсе артта калып кетет. Кийин бул экономикага дагы абдан чоң таасир этет. Бир 20-30 жылдан кийин. Ошондуктан мен бул маселени көптөн бери көп жерлерде эле айтып келемин. Дагы эгерде эртең курултайда сөз берилсе, ал жерде да айтамын. Азыр сиздер берген аянтчадан дагы айтып койсом, мисал үчүн бир жарым миң калкы бар айыл өкмөттө бир аппараты менен айыл өкмөт иштейт. Бир канча мүчөсү менен. Ал жерде 30 миң адам бар. Мисалы Красноярскиде, Москвада бир 300 миңдей болуш керек, же 500 миңдей. Ошол жерде чет элдик өкүлчүлүктүн бизде бир эле адам иштейт. Консул гана иштейт. Демек бирдеки кагаз жана башка келгенде документтерге жетишпейт. Консулдар жакшы иштеп жетишип атат, бирөө болсо дагы. Анан көйгөйлүү маселе жана тилди айтып атпаймынбы? Ошо тил боюнча жок дегенде билим берүү министрлиги аркылуу кандай жол менен мен аны билбейм, аны депутаттар, президент, өкмөт башчысы чече турган маселе. Муну мамлекеттик бюджеттен бөлүп, ошол жерде иштеп аткан эле биздин тилчилерибиз содада жүрөт, башка жакта жүрөт. Жок дегенде жарым ставкадан 2 мугалимби, же 1 ставкадан 1 мугалимби кыргыз тилин окуткан эжекелер, агайлар керек бизге сөзсүз. Мүмкүн тажрыйба алмашуу жолу менен, Ал жака мектеп курууну зарылчылыгы жок. Андай класстарды уюштуруп өзүбүздүн колубуздан келет. Ал эми мугалим чечип берүүнү мамлекет мойнуна алса деген менин бир тилегим. Андан кийин мына инвестиция деп атабыз. Биздин чет өлкөдөн келген акча бул түз инвестиция болуп мамлекетке түшпөсө дагы кыйыр түрүндө келип түшүп, ошонун эсебинен бул жерде соода айлантуусу жүрүп, бир топ ишкана ачылып атат. Ошол ишканалардан түшкөн доходтун баардыгы республикалык бюджетке кетип атат. Ошол республикалык бюджеттен сиздерге окшогон кызматчылар айлык алып жатат. Эгерде ошолордун шарты жакшы болсо, акча көп түшөт, бюджетке да көбөйөт. Экинчиден иш орундар көбөйөт. Анан экология боюнча баардыгыбыз жанагы Facebook'тан башка жактар соц тармактан чыгып алып, биз улуу кыргыз элбиз, биз байыркы элбиз, биз кыйынбыз дейбиз. Кыйын болгонубуз менен былтыркы жылы мен 5 областты кыдырып чыктым машина менен.
5 областта бирдей көрүнгөн жерде таштанды. Ошол учурда бирдей маселе десек жаңылбайбыз. Ооба, экология маселеси боюнча айтып атам да. Бардык жер таштанды басып кеткен, жолдун боюна түндөсү келип кабы менен ыргытып аткан. Аны ким кылат? Өзүбүздүн ошол улуу кыргыз элинин балдары кылып атабыз да. Чет өлкөлүк эч качан андай мусор таштабайт. Келген туристтерге биз мамлекетибиздин эшигин ошентип көрсөтүп жатабыз. Ошондуктан менин сунушум ар бир райондун жок деген 3-4 жерине таштанды көмүүчү полигондорду уюштурса, ар бир айыл өкмөттө коммуналдык чарбасы жок айыл өкмөттөрдө коммуналдык чарбаларды уюштуруп, аны ташуу маселесин чечсе, ошону менен бирге ар бир айыл өкмөткө бирден эколог кызматын ачып, дрондор менен камсыздап койсо, отуруп алып территориясын дрондо көрүп туруп штрафтарды салып, ошону тез арада кыскартат эле. Бул деген биздин жаратылышыбызды коргоонун бир бөлүгү. Экинчиси, бизде мал чарбачылыгы аябай өнүгүп жатат. Жайлоолорду кыдырсам, биздин ошол кыргыз малчыларыбыз эле өлгөн малдарын көрүнгөн жерге ыргытып коюп атат. Бул деген өтө кооптуу маселе. Муну чечүү үчүн ар бир айыл өкмөттүн аймагында беккер аңы, яма беккерия деп коет. Ошондой аңдарды куруп, өзүнүн ветеринардык жана айланып чөйрөнү коргоо шарттары менен, анын тереңдиги, туурасы, канча кашасы болот. Талапка жооп бергидей. Талапка жооп бере турган аңдарды куруп, аларды зыянсыздандырып, арам өлгөн малдарды, канаттууларды, жапай айванаттарды, атылган жанагы үй жок иттерди атып атпайбы? Ошолорду ошол жерге таштабаса, эртең бир чоң инфекция чыгып кетсе, биздин айыл чарбабызга абдан чоң залакасын тийгизет. Ошондуктан муну жергиликтүү бийликтен баштап жогорку бийликке чейин ушунун чечүүсүн аракетин жасоосу зарыл деп эсептейм. Өзбек Азарбаевич төмөндө айтып өттүңүз, тил маселеси деп. Негизи эле Красноярск шаарында, башка Россиянын шаарларында тил маселеси өтө оорбу? Тил маселеси абдан оор. Мен өзүм эле алайын. Өзүм неберелерим кыргызча билбейт, түшүнөт, билбейт. Жана бир куудул айтмакчы, ай сен менин итиме окшош экенсиң, менин итим да түшүнөт, жооп бере албайт дегендей маселеге жетип калдык. Ошондуктан бул өтө көйгөйлүү маселе. Аны мына менин коллегаларым эле дастыктап берет. Себеби биз өзүбүздүн бала чакабыз менен ошол жакта. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Тил маселеси. Экономика түшөт, көтөрүлөт, оңдоп койсо болот. Тилди жоготкондон кийин ал улут жоголот, аны оңдой албайбыз. Ошол жактагы байыркы биздин мекендештерибиз бар ошол эле жакта. Тилдерин унуткан, аттары башкача болуп калган. Көрүп атпайбызбы? Улутун ким десең айтат, тилин билбейт. Ушундай мекендештер бар байыркы. Тарыхый мекендештерибиз. Нурал Акбаралиевич, ошол учурда төмөндө медициналык камсыздандыруу тууралуу айта кеттиңиз. Негизи чет жерде жүргөн мекендештерибиздин ушул Россия жергесинде медициналык кароо жана башка ооруп кала турган болсо татаалбы? Тилекке каршы биз Кыргыз Республикасы бирдиктүү экономикалык биримдикке кирип аткан учурда бул тарабын карап биздин жарандардын кызыкчылыгын коргоп Кыргыз тарап бул пунктты киргизген келишимге. Бирок ал жерде ошол трудящийся мигранты деп калганда, эмгек мигранттар деп мындай жумушка жарамдуу дегендей. Тилекке каршы биздин трудящийся мигранттар ал ошол медициналык камсыздандыруудан бекер медициналык кызмат ала алат. Бирок алардын үй бүлө мүчөлөрү, жаш балдары, үйдө отурган мисалы келинчектери ал мүмкүнчүлүктөн пайдалана албайт да. Бирок биздин ошол элчилик, тышкы иштер министрлиги бул жаатта азыр биз да буга чейин жолугушуп келдик, бул жаатта иштерди жүргүзүп атышат. Дагы жүргүзөбүз дешти. Эгер ошондой болуп калса, ошол баягы эмгек мигранттардын үй бүлө мүчөлөрү, анын кичинекей балдары, жашы жетерек балдары да ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып медициналык кызматтан колдоно алат эле да, медициналык кызматтарды. Тилекке каршы азыр ошол камсыздандыруу үй бүлө мүчөлөрүнө таркатылбайт. Анан ошону менен катар азыр аксакалдын айтканына айтып, ошол биздин мекендештердин үй бүлө мүчөлөрү бар да, ал жакта балдар окуп атышат, тарбиялап атышат, ошол чөйрө ошондой алардын окуу программасын окушат. Ушул жаатта, ушул максатта бизде бир ушундай сунуштарды айтып атабыз, мекендештер сунуштап атышат, биз бул жака делегат болуп жөнөп атканда.
эгер ошол жай мезгилдеринде Кыргызстанга ошол кичинекей балдарды мамлекет тараптан алар ата энеси өзүлөрү акчасын деле төлөгөнгө даяр да бүгүнкү күнгө алып келип ысык көл мындай тарыхый жерлерди көрсөтүп тааныштыруу десек тааныштыруу бир маданий иш чараларга ошондой бир кишилер менен жолуктуруп кыргыз тилин тарыхын маданиятын тааныштырса алар дагы барганда менин мекеним бар экен ушундай кооз экен ысык көлүбүз тоолорубуз тарыхый жерлерибиз ошол эле рухордо тарыхый инсандар тааныштырса бул бир аз да болсо бир маселени чечүүгө өбөлгө болот эле деп эсептейбиз. Анын үчүн ошол ата энеси мисалы ошол балдардын ата энеси жол киресин башка маселелерин чыгымдарын көтөргөнгө даяр да. Эгер мамлекет ошол бир жатаканасын ошол мисалы жанагы детский лагерьлер бар ошол жерде мүмкүнчүлүк түзүп берсе 10 күнгө 15 күнгө бул маданиятын тарыхын унутпай сактап калганга келечек муунга жакшы өбөлгө болот эле деп эсептейбиз. Бул жаш өсүп келаткан муунга мекенчилдикти ошол эле учурда патриоттуулукту мындай таасир этмекке өз тилин тарыхын билгенге биздин улуу инсандарды Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Түгелбай Сыдыкбеков дегендерди тилекке каршы билбей калышты. Бирок эми бу жерде ата энелердин дагы ролу чоң, алар айтып турса. Бирок эгер жанагындай иш чаралар уюштурса, бул мындай жакшы натыйжа бермек деп эсептейбиз. Ошол дагы сунуштарды айталы деп атабыз буюрса. Калысбек Жолболдович, айтсаңыз мынакей төмөндө Абазбек Азарбаевич айтып өттү, ушул Москва жергесинде эмгекке жарамдуу бир 500 000 дерегинде мигрант эмгектенип жатса керек деп. Негизи сиздерде ушул маалымат барбы? Канча ушул жаран эмгекке жарамдуу иштеп жатат? Аксакал туура айтып кетти. Мурда 700дөн ашык мигранттар биздин мекендештерибиз бар болчу. Акыркы учурларда белгилүү окуяларга себеп болуп калды окшойт. Азыр 500дөн ашыгыраак мекендештер биздин официалдуу түрдө Москва областында жашап жатышат. Айтып кетерим, тил боюнча дагы биздин аксакал туура маселени көтөрүп атат. Ошол себептен биз Москвада салкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жараша чоң иш чараларды май айынан баштап өткөрө баштадык. Ар бир чыгармасын биз Москвада Манас деген кинотеатрыбыз бар, биздин өзүбүздүн эле мекендешибиз ачып берген. Ошол жерден ар бир экранга чыккан чыгармаларын ар бир коомго тапшырма берилип, ар бир областтын мүчөлөрүнө тапшырма берилип, астында ошону кинонун көрсөтөөрүнүн астында кыска театралдык үзүндүнү көрсөтүп, андан кийин именно ошол чыгармасын киносун көрсөтүп, ошолго көптөгөн жаштарды чакырдык, кичинекей балдарды келишти. Бул абдан жакшы өзүнүн эмесинин жумушун алып келди. Андан сырткары бизден да көп агаларыбыз бар, эжелерибиз бар, акысыз кыргыз тилин сабак берип, кыргыз тилибизди унутпайлы деп. Ошол себептен биз дагы көп биздин улуттук майрамдарыбызга, Ноурuz деп, эгемендүүлүк күнүбүздүгү боюнча шаардын мамлекеттин уруксаты менен шаардын ичинде көптөгөн иш чараларды өткөрүп атабыз. Ошол жыл өткөн сайын жеке биздин мекендештер эмес, башка улуттун өкүлдөрү дагы катышып, биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди, улуттук кийимдерибиз кандай экен, ошонун баарын таңазылап, ооз үйүбүз бул маданият жагы. Маданият жагын көтөргөн жаш балдар да ошол жагда абдан кызыктырат экен. Эгерде мамлекеттин деңгээлинде болсо, мен кээде айылдаштар менен да сүйлөшүп калам. Көпчүлүк айылдарда 9 классты бүтүп, жаш балдар, кыздар бойго жеткенде эми ишке бар деп 11 классты көпчүлүк бүтпөй калат экен. Эмгекке жарамдуу болуп калдым деп. Эмгекке жарамдуу болуп калдың, эми иште деп Россияга же башка өлкөгө жөнөтүп калышат экен. Ошол себептен мектептен мамлекеттер тарабынан көзөмөлдөө болсо, үй бүлө, бала бакча, мектеп, телевидение, средства массовой информация бирге болуп, ушул мектептен жаңы
улуттук аспаптарды музыкалык сабак бар, ошолдон улуттук аспаптарды үйрөтүү боюнча биздин ырларыбызды, маданият жагында көбүрөөк маалымат берилип, биздин телевиденияда көбүрөөк көрсөтүп, жөнөкөй жумушчуларды көбүрөөк көрсөтүп, ошолорду көтөрүп чыгарса, жаштар көрүп ошого умтулат. Ушул жагындагы көтөрүп койсок абдан сонун болмок. Көңүл бурушубуз керек, өлкөбүз өнүгүп атат, жаштарга кыргыз тилин жана үлгү болчу, шык берүүчү десек жаңылбайбыз. Жаңылбайбыз. Андан сырткары дагы биздин бүгүн мына 30 делегат бүткүл чет өлкөдөн 30 делегатыбыз эртең курултайга катышмай болду. Биздин кыргыз мекендештерибиздин ошо чет өлкөлөрдө саны жыл сайын көбөйүп атыптыр. Ошол себептен мектепте жүргөндө дагы көп Кытай тили болобу, англис тили болобу, орус тилин мектептен да көбүрөөк бериш керек, берсек да жакшы болот. Чет өлкөдө жүргөндө баары бир ошол жактан алдыңкы маданият, башка маданиятты көрүп, ошол Кыргызстанга келгенде ошол маданиятты жакшы жагын көтөрүп кетсек, бизге өлкөбүз үчүн да өнүгүүгө чоң түрткүндүү болот деген эсептеймин. Урматтуу делегаттар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Буюрса эртең 15 декабрда элдик курултайда сиздер сунуштаган көрсөтмөлөр, сунуштамалардын баардыгы ушул жакынкы күндөрү чечилет деген үмүттөбүз. Ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз, бар болуңуздар. Сиздерге да рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Ысык көл ынтымак коомдук уюмунун аксакалдар кеңешинин төрагасы, элдик курултайдын Россия Федерациясынан Москва шаарынан делегат Калысбек Уралиев, Россия Федерациясынан Новосибирск шаарындагы кыргыз диаспорасынын төрагасынын орунбасары элдик курултайдын делегаты Нуралы Акбаралы уулу жана элдик курултайдын Россия Федерациясынан Красноярск шаарынан делегат Авазбек Базарбаев менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.